Урматтуу мекендештерим, сиздерди Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын күнү менен куттуктайм. Бүгүн биздин мамлекет үчүн улуу күн. Көз карандысыздыгыбыз эң ыйык дөлөтүбүз, эң бийик сыймыгыбыз. Эгемендигибиз ата-бабалар кылымдар бою күрөшүп, жанын берип, канын төгүп, жүрүп бизге калтырган ыйык мурасыбыз. Эркиндигибиз ар бирибиздин жүрөгүбүздүн тереңинде жашай турган сезимибиз. Улуулардан алып, урпактарга өткөрүп берчү аманатыбыз. Мамлекетибиздин көз карандысыздыгын, элибиздин ынтымагын, жерибиздин бүтүндүгүн көзүбүздүн карегинде коргоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Быйыл эгемендиктин 29 жылын жалпы дүйнөнү каптап пандемиянын учурунда бергилеп жатабыз. Шартка жараша жыл башында пландалган салтанаттуу иш-чаралар болбой калды. Эгемендүүлүк бул эркин мамлекетте жашап жаткан эркин адамдардын, ар бирибиздин ички сезимибиздеги салтанат. Биз бүгүн эгемен журт экенибизди ошол сыймык менен белгилеп жатабыз. Урматтуу мекендештерим, жалпы дүйнөнү алдастаткан пандемия биздин мамлекетти да чоң сыноого туш кылды. Кыйын күндөрдү өткөрдүк, бирок биз күрөштү тынбай уланттык. Кол кушуруп, мүнкүрөп отуруп калган жокпуз. Бул апаттан кутулуу мамлекеттик бийликтин аракетинин гана эмес, коомдун биримдигинен жана жоопкерчилигинен көз каранды экенин көрдүк. Биздин саламаттык сактоо системабыз менен экономика дарамедибиз гана эмес, элибиздин ынтымагы да чоң сыноодон өттү. Саламаттык үчүн болгон кармашта элибиз өзүнүн сабырдуулугун жана кайрымдуулугун көрсөттү. Биз Кыргызстан эли коомдук тилектештикти туу туткан журт экенибизди бышыктадык. Мына ушул күрөштүн жүрүшүндө ынтымак баарынан кымбат экенине дагы бир ирет ынандык. Биздин элде алам дегенден, жардам берейин дегендер көп экенин өз көзүбүз менен көрдүк. Дээрлик бардыгыбыз жардамга муктаждарга колубузду сундук. Бүгүн биздин арабызда мына ошол күндөрү чоң күчкө айланган ыктыярчыларыбыздын эң кенжелери отурат. Көзгө көрүнбөгөн душманды жеңүүгө, кыялындагы жактырган буйрун алууга топтогон каражатын берген ушул балдарыбыздын келечеги кең болсун, тилектерин орундалсын. Кыргызстандын татыктуу уу кыздары болуп чоңоюшсун. Улутубуздун көнөрбөс духу, ата-бабалардын руху жаңы тарыхта да татыктуу жашап жатканын жаштарыбыз далилдеди. Дарыгерлерибиз, тартип сакчыларыбыз, аскерлерибиз, ыктыярчыларыбыз, ишкерлерибиз тикеден тик туруп, элдин өмүрүн жана саламатын коргоого жан үрөп салым кошту. Жалпы элибиздин атынан бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Тилекке каршы айрым мекендештерибизден, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө опол тоодо эмгек кылган инсандарыбыздан айрылдык. Алардын ата-энесине, балдарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кудай буйруса, азыркы күндө бул илдетти толук жеңбесек да басаңдады. Бирок кырдаал дагы деле кооптуу бойдон калууда. Кайгылуу күндөрдү артка калтырып, кадимки жай турмушту калыбына келтирүү үчүн болгон күрөштү тынымсыз улантып жатабыз. Ынтымакта болсок, бул апатты, аны коштогон экономикалык кыйынчылыктарды сөзсүз жеңебиз. Жакынкы 5 жылга иштей турган парламентке депутаттарды шайлоону ачык айкын өткөрөбүз. Урматтуу мекендештерим, эгемендик жылдары баарыбыз тең чоң сыноолордон өттүк. Өлкөбүз дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган
тарихи окуяларды башынан өткөрдү. Кыргызстан өзүнүн мамлекеттүүлүгүн, эгемендигин сактап калабы деген суроо коюлган күндөр өттү. Кудайга шүгүр, өзүнүн тарыхы орду, көз карандысыз мамлекети бар жут катары дүйнө коомчулугуна таанылдык. Бизди эмне сактап келди? Көп улуттан ширелген, ынтымакты бийик тосуп, достукту касталаган кайратман элибиз. Кыйын кезенде бир мүстүм болуп, бириге алган калкыбыз. Тарыхы терең улуттук маданиятыбыз, кадырман аксакалдарыбыз, мээримдүү энелерибиз, билимдүү жана патриот жаштарыбыз, улутум кыргыз, урааным манас деген улуу салтыбыз. Уважаемые соотечественники, поздравляю всех вас с Днем независимости Кыргызской Республики. В этом году праздник независимости отмечаем в условиях пандемии, которая охватила все страны мира. Именно в таких суровых испытаниях наш народ показал свою сплоченность, свое единство. Мы не словом, а делом доказали, что наше общество едино, что каждый человек важен, каждая жизнь дорога всем нам. Мы еще крепче сплотимся перед памятью всех погибших. Нас будут сплачивать наши общие цели, забота о наших детях, о будущем страны. Мы укрепим независимость своей страны, где будут расти счастливые, здоровые и образованные дети. У нашего многонационального народа древняя общая история и общее будущее. Единство общества, межэтническая солидарность есть и будет нашей главной ценностью. Для нас важны как стабильность внутри страны, так и спокойствие в мире. Мы будем развивать добрососедские отношения со странами региона, укреплять сотрудничество с нашими союзниками и партнерами, в том числе по СНГ, ШОС, Евразес, ОДКБ. Будем укреплять дипломатические отношения как со странами Запада, так и странами Востока. Урматтуу мекендештерим, ата-бабаларыбыз тагдырдын кыйын кезендерин татыктуу көтөрүп, далай сыноолорду намыс менен өткөн. Биз азыр татаал сыноону баштан кечирип жатканда, ошол көөлөрүбүз көрөңгүдөн кубат алабыз. Ар намысыбызды бийик кармап чыйралабыз. Эркиндикти кылымдар бою азектеп келген элдин урпактары катары көз карандысыздыкты коргоо, чындоо, бекемдөө ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Баарыбыз үчүн өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Элибизде ар дайым аманчылык, жерибизде дайыма тынчтык болсун. Эгемендүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Майрамыңыздар менен, кымбаттуу мекендештерим.